Жаш баланы сүзүп кеткен унаа ырчы Жанетта Усупжанованыкы. Жакында Facebook социалдык байланыш тармагындагы «Чёрный список. Нам не понравилось» деген группада Чынара Жанабулова аттуу интернет колдонуучу өзүнүн баласын көп кабаттуу үйдүн алдында Lexus 470 үлгүсүндөгү E0050D мамлекеттик номерлүү унаа сүзүп кеткени тууралуу маалымат чыгарып, окуянын видеосун чогуу жүктөгөн. Анын айтымында 20 чакырым саат ылдамдык менен жүрө турган аймакта жаш баланы сүзүп кеткен унаа 60 чакырым сааттан жогору ылдамдыкта келген. Бактыга жараша наристе аман калган, бирок ден соолугунан жабыркап буту сынган. Мен кырсык болгон жерге келсем, айдоочу жолдо тийиштүү белгилер жок экен деп актанып жаттыр. Баламдын буту сынып, операция болуп, ооруканага жаттык. Мындан ары узак мөөнөттүү дарылануу талап кылынат. Баары жеңил болсо экен. Биз балам экөөбүз мындай каникулду каалаган жок элек, дейт жабыркаган баланын апасы. Анын чыгарган маалыматы катуу талкууга алынып, интернет колдонуучулар жаш баланы сүзүп кеткен унаа белгилүү ырчы Жанетта Усупжановага, мурдагы Бабковага таандык экени тууралуу сүрөттөрү чыгарып жатышат. Кырсыкка себепчи болгон жол тандабасы менен чын эле ырчы айымдын чогуу сүрөттөрүн жарыялашкан. Талкуу арасында унааны Жанетта Усупжанова өзү башкарып бара жаткан, кийин башка адамга алмаштырып койгон деген пикир дагы калтырышкан. Ал эми видео тасмада ырчы айым кезиккен эмес. Унаа чын эле Жанетта Усупжановага таандыкпы же башкабы, ал тууралуу маалымат беребиз.